Дуа кылуунун адептеринде дуа кылып аткан адам биринчиден даарат менен болуусу, андан кийин таза кийим менен болуп, мүмкүн болсо мечитке, эгер ал болбосо жок дегенде кыблага караган абалда. Адам кыблага карап колун көтөрүп бата кылган бул дуанын адептеринен болуп эсептелет да. Адептеринен. Ал эми жөнөкөй учурда балким адам жөн баратканда деле дуа кылып кете берсе Кудай Таала дуаларды кабыл кыла турган дагы бир негизги маселе бар. Мисалы уролдо бараткан адамдар болушу мүмкүн. Же бир башка нерсе менен алектенип отурган, же колу менен жазып аткан адамдар болушу мүмкүн. Мунун бардыгы бирок дуа кылууга тоскоолдук кылбай турган нерсе да. Дуа бул зикир сыяктуу эле айтыла турган маселелердин бири. Мына ошондуктан баягы жолдон өтүп баратканда, кабырларды караганда, кабырды көрүнгөндө, көзгө көрүнгөн учурда дагы уролду кое берип аны колду көтөрүп дуа кыла турган эмес, балким ошол жерден туруп эле уролду кармаган абалда дуа кылып койсо, колду көтөрбөгөн абалда дуа кылуу дагы дурус, жайыз болгону адеп, ахлак жакшыраак дегендей эле да.